Кут медиа каналына катталыңыз жана Билерман Ордо интеллектуалдык оюндарын көрүп туруңуз. Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен айымдар жана мырзалар, интеллектуалдар. Бүгүн ЛТРде жайкы сериялар, Билерман Ордодо жайкы сериялар башталды. Биринчи тур. Барыңыздарды бүгүнкү оюнга кош келипсиздер дейбиз. 5 июнь 2022 жыл. Мына биз ушинтип жайга дагы жетип келдик. Бүгүн сиздердин назарыңыздарга мына ушул команданы биз чакырганбыз. Бул команда No Name тамашоо командасы. Команданы сиздер No Name барыңыздар жакшы билесиздер. Кыргызстандын булуң бурчуна чейин бул биздин шайыр кыз-жигиттерибиз өздөрүнүн өнөөлөрүн тартуулап келүүдө. Анда эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз команда курамын Ордого чакырууну баштайбыз. Демек, бүгүнкү оюнда биринчи турга Динара Багышбаева чакырылган. Динара Багышбаева билесиздер, акыркы убактарды кино жаатында актриса болуп дагы бизди көптөгөн комедиялык кинофильмдер менен кубандырып келет. Динара, кош келипсиз. Кийинки катышуучубуз Эркайым Сапарбекова. Эркайым Сапарбекова биздин клубтун мүчөсү. Бүгүн бул командага, мындайча айтканда, команданы колдоп, жардамчы иретинде командага атайын чакырылган. Эркайымга да ыраазычылык билдиребиз. Жана үчүнчү катышуучубуз Эмиль Токтошев, Йома. Актер, вайнер, тамашоочу, КВН, айта берсе бүгүн сөз бүтпөйт. Эмиль мырза жөнүндө Нурлан Токтошев. Нурлан Токтошев команда мүчөсү. Бешинчи катышуучубуз Икрам Юлдашев. Икрам Юлдашев кандай ырым менен келди билбейм, бирок бир ырымды жасады Икрам азыр. Оюнга жардам береби же жокпу, ал ырым көрөбүз. Жана команданын капитаны, барыңыздарга белгилүү шоумен, алып баруучу, тамашоочу Кадыр Жарматов. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн да аябай позитивдүү оюндун күбөсү болобуз деген ойдобуз. Мына ушул команда сиздерге каршы оюн жүргүзөт бүгүн. Манайыңыздар кандай, Кадыр мырза? Команда оюнга даярбы? Өзүңүздөрдү кандай сезип жатасыздар? Кудай буйруса, команданын даярдыгы абдан жакшы. Биз даярбыз. Түнү менен Икрам тахажжуд окуп чыкты. Кудай буйруса, биз даяр, утабыз. Командага ийгилик. Командаға ийгилик каалайбыз. No Name үчүн минутта чындыгында өтө көп убакыт эмес. Анткени буга чейинки сахналарда, КВН, тамашоо программаларында дагы тапкычтыгы менен No Name ар дайым биринчи орунду алып келген. Бүгүн дагы ойлойбуз, ушундай эле тапкычтык менен телекөрүүчүлөрдү балким жеңет болуш керек деп. Эми биз азыр алдыда оюн кандай болот билбейбиз. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушул команда сиздерге бүгүн каршы ойнойт. Жан кошулган телекөрүүчүлөр болсо, биздин экрандагы даректерди тезирээк жазып алыңыздар, уюлдук телефондорду алып. Демек, биздин Инстаграмдагы баракчабызга катталыңыздар. Инстаграм Билерман _сызыкча Ордо. Эсеп азырынча 0-0. Биринчи раунд. Bir топ жылдан бери, 10 жылдан өттү. 14 жыл болду эфирге чыкканыбызга. Биринчи раунд
Сиздерге каршы Жумабаев Абдыразак Нарын облусунан суроо жөнөткөн. Урматтуу билермандар, урматтуу команда. Белгилүү Голливуд актёру Том Хэнкс жөнүндө суроо болмокчу. Том Хэнкс бул аябай көптөгөн кинофильмдерге катышкан. Ошол актер куурчак кийимдерин чогултууну өзүнө мындай адат кылган. Эмиле мырза куурчак кийимдерин чогултууну адат кылган. Бирок анын үйүндө куурчактар деле жок. Ошончо бир кийимди кийгизе турган куурчак деле жок. Чемоданда куурчак кийимдер болсо айтпай эле коелу. Аябай кийимдер көп чемоданда. Жана Том Хэнкс конокторуна аларды дайыма көрсөтүп мактанат. Ошол куурчак кийимдерин. Сиздерге суроо. Үйүндө куурчак жок болсо, Том Хэнкс бул куурчак кийимдеринде манекен катары эмнени колдонот анда? Минута кетти. Курчак чогултса, үйүндө жок болсо, значит театрда иштейт. Курни театрына жаш балдар көп келет, жаш балдарга кийгизип ошолорду колдонуп көрсөтөбүз, э? Жерде манекен катары да атат, значит бир нерсе керек да, манекен катары колдонгон. Мисалы, ал колун колдонгон эмес, мисалы курчак үчүн Кукулнида өзү кол ойнойт да, кол менен курчактардын жип, таяк, зымдар болушу мүмкүн. Дагы курчак кийимдерди эмнеге кийгизип эмебесе болот? Неге? Беки дагы бар да, үстүнөн ойнотот. Да. Неме, ниткалар, жиптер. Жок, майлы, бул манекен катары эмнени колдонгон? Запасный баллон колдонгон эмес, а? Манекен катары может колун эле колдоноттур. Колуну? Кол деле да. Кол, э? Кол. Значит, бойдок бал адам. Күлкү ору жок. Күлкү кылат да. Жок, жер бойдок болгон да, ошодон Курчакты башкадан неге кийгизиш мүмкүн? бириле колго болсо өзүнө кийилет, э? Же жаш Анчалык чоң ба? Жок, эми Бул жерде азыр курчактын чоң кичинекейин айтып. курчак топтомой адаты бар да. Коноктор келгенде манекен катары. Коноктордун өзүнө кийгиз коюш мүмкүн. Анда кантип мактанат? Анда мактан. Куурчак кийим конокторго батпайт да, коноктор чоң да турабы. Курчак кийимдер деген баары Ким жооп берет? Бул суроого урматтуу алып баруучу командабыздын аксакалы Нурлан мырза жооп берсин. Нурлан Токтошев. Кайсыл вариант? Мен вариантым же Эркан Эмдикова? Экөөңөр маслихатташкылачы. Я Том Хэнксти биз тааныйбыз, ал Голливуд жылдызы өтө эле баягы актерский жагы да жакшы тааныкчы. Анан ошону өнүктүрүш үчүн үйүндө кээ-биркилер 40 күнгө каманып алып ушинтип кылышат экен да. Мисалы үчүн баягы репетиция кылыш үчүнчү. Ошон үчүн биз ойлодук элек, колуна кийгизип алып туруп даярдайт, өзү менен өзү сүйлөшкөндөчү. Даже керек актерлер ушинтип атып жинде болуп кетет экен да. Ошон үчүн биз ойлодук, колуна кийгизип туруп сүйлөшө берет, анан ошого жараша тиге берет, анан конокторго көрсөтө берет. Ар кандай образды биринчи колуна тигип көрөт да. Бул ойной турган, мисалы үчүн сценарий берсечи. Бизге сценарий берип коет го. Туура. Мен деле Аватарда кинодо ойногондо ушинтип ойнойм. Демек, жооп кабыл алынат. Бул жерде кинофильмге көрөк тартылып жүргөн Кадыр, Икрам, мисалы үчүн Динара, Эмил, кино жаатында кандайдыр бир сыйлык бар да сиздерде? Динара, мисалы үчүн сиз кайсы бир сыйлыкты алгансызбы? Ооба, мыкты актриса дегенди алгам. Мыкты актриса дегенди алгансыз. Кандайдыр бир статуэтка бергенби сизге? Статуэтка эмес, ушундай неме, кандай десем, статуэткага окшош не деп. Сувенир, да? Жок, сувенир эмес. Кубок да, типа. Кубок сыяктуу. Статуэткабы? Кубок сыяктуу статуэтка, да? Мыкты актриса деген, э? Ооба. Эмне үчүн мен муну сурадым? Том Хэнкс бул белгилүү актер, Голливуд жылдызы. Демек, сөзсүз түрдө буларда эмне болот? Оскар сыйлыгы болот. Том Хэнксте Оскардан 2 дааны бар, Нурлан. 2 дааны Оскар бар. Ошол келген конокторго бул курчактардын кийимдерин Оскарга кийгизет. Эми Оскар элестетип атасызбы статуэтканы? Ал кийими жок, адамга окшош негизи. Курчактардын кийимин кийгизип, ал ошондой өзүнчө бир адат бар экен, келген конокторго Оскарларга мындай мактануу иретинде курчак кийимдерин кийгизип мактанат экен да. Мен 2 Оскарым бар дегендечи. Оскарды алуу өтө кыйын, билесиз. Ошон үчүн Том Хэнкстин мына ушундай адаты бар экен. 1-0 азырынча эсеп. Нарын облусунан Жумабаев Абдыразак аттуу телекөрүүчү бул суроону телекөрүүчүлөр тарапка упай келишине себепчи болду. Жана биз 0 оюнубуз улантылат. Экинчи раунд. Кино жаатында сүйлөшүп калдык. Динара, акыркы тартылган кино фильм кайсы болду сизде? Кайсы кино тартылдыңыз? Акыркы тартылган кином
Кайнене 2 болду. Кайнене 2 мен ал кинону көрдүм. Аябай жакшы комедия. Режиссер ким анын? Сапар Сайназаров. Абдували Тучиевчи болсо силер каршы суроо берет. Негизи кинофильм Кыргызстанда тартуу акыркы күндөрү кинолор көбөйдү. Бирок ошол тартылган кинофильмдердин канча пайызы өзүн актайт деп эсептейсиз Динара? 30, может 50% актаса керек деп ойлойм. 50%га жакын, Же андан көп. Мисалы Кыргызстанда бир жылда бир 50-60 кино тартылса коммерческий, ошонун бир 10-дою гана өзүн актайт, калгандары бүт артка кетет да. 50-60 кинонун 10-у гана, Ооба. Урматтуу команда. Эгерде бул каарман, кайсы бир каарман жөнүндө айтып атам, өзүнүн жолундагы бардык кыйынчылыктарды жеңгенде, анда ал спорттун бир нече түрлөрү боюнча жеңишке жетишмек. Мисалы, лыжа жарышы, парустук спорт жана альпинизм. Бирок ал бул тоскоолдуктардын ар биринде башкалардан жардам сураган. Мисалы, карышкыр, кит жана бүркүт. Урматтуу команда, сиздер советтик кайсы бир чыгармадагы каармандын атын айтыңыздар. Бул баарыбызга белгилүү каарман, жаш балдардан чоңдорго чейин. Минута кетти. Ким Маугли? Жок. Маугли эмес, бул кар жөнүндө көп сүйлөп атат да. Лыжа деди, альпинизм деди. Суук жер, бийиктик жер. Эме эмеспи? Бак путешественник ушундай. Джеки Чан эмес, Том Круз эмес, Советтик кино деди. Жаш балдар деп атат. Бул жерде мультфильм да болушу мүмкүн да. Ошо. Жаш балдар деп атат. Же детский фильм болушу мүмкүн. Тондуруп коет эле го жаш балдарды, ким билет, ошо кыздын аты. Неме? Снежная королевабы? Ал нелер менен жүрөт, бүркүт менен жүрбөйт ал. Бүркүт, кит, карышкыр. Мына бүркүт тоого чыкканга жардам берет экен. Карышкыр, лыжада, мо кит муздун үстүндө да. Ким ошо каарман? Суда жүргөндө кит. Суда жүргөндө кит. Бул баягы кино башталып аткан элер советский, мындай бир дельфин секирип чыгып, знагын ошондой болчу эле. Кадр өзүнө бересиң. Жооп жок. Бир любой. Урматтуу команда, Кадыр мырза, бир аз командандагы талкууда суздук бар, бирок азыр Динарадан, Икрамдан бир илмек пайда болду негизичи. Бир аз 1-2 кадам жакындашты жоопко. Жардам аласыздарбы залдан? Алайлычы. Просто мындай. Кыйналып кеттик. Бир болуп ойнойм. Бир болуп алайлы дейт. Кетти 20 секунда. 20 секунда. Бул каарман доктор Айболит бир серияларында ошол бир жаныбар дарылаган барганда ушулардын жардам менен жетип барат ошо дарекеч. Жаныбарлар жардам берип. Айттым го. Жок, айтпайм ошо доктор Айболит кит кара китап келип деп таштап коет. Ыры дагы бар эле. Ошондо доктор Айболит да. Бул сурообузга Икрам деп. Окончательно, Да. 20 секунд аяктады, ордон жардам бүттү. Кадыр мырза? Залдын жардамы боюнча эми жоопту өзүм айтып кое берейин. Доктор Айболит. Доктор Айболит. Залдын жардамы туура. Эсеп 1-1. Эмил мырза айтмакчы, эсепти теңдештирип алдыңыздар. Негизи доктор Айболит деген вариант кимдир бирөөнүн оюна келдиби? Кадыр мырза? Жок, эч кимдин оюна келген жок. Менде деле эч ким, бирок мен ошол оюм ошол эле келди да. Капкара кит болотун да судан. Ооба, ошо кит түртүп жарыкка, курактыкка чыгарат кит. Бирок ошол мультфильмди билбей атам, көргөм да, бирок аз деле көрөм. Атын эстей албадым. Эсеп 1-1. 3-чү раунд. 3-чү раунд. Кадыр мырза, чыгармачылыкта кандай жаңылыктар? Менимче жакында концерт койдуңуздар, Ооба, буюрса, команда менен. Кандай болду концерт? Концерт жакшы болду. Борбордук стадиондо койдук. Коңшу өлкө Өзбекстандын популярдуу командасы келди. Ошолор менен биргеликте дуэт концерт болду. Миллион бюджет дизайн келди. Кайсы команда келди? Браво командасы. Браво командасы. Супер Блиц. Супер Блиц бул команда үчүн дагы бир сыноо. Кадыр мырза, анткени Блицте 3 суроо берилет, 20 секундадан гана убакыт берилет талкууга. Бирок салыштырмалуу жеңилирээк суроолор болот. Жеңилирээк суроолор болот.
Сіздерге қаршы біздің Москвадан мекендешіміз Азимбек Матраимов сұрау береді. Урматтуу команда, Титаник кинофильмін көрген болсаңыздар, ошол кинофильмдегі эпизодторго келебиз. Алар Титаникте 8 адам болып 2 коллективге бөлініп иштешкен. Кыйроо учурунда алар элди кайраттуулукка тарбиялап тарыхта калган. Кимдир бирөө жаны менен алек болуп жатса, булар элди кайраттуулукка чакырган. Кимдер булар? Минутта 20 секундда кетти. Это музыканты были. Оркестр до конца чертип турушкан. Элдер эме болуп качкан чакта да алар. Стоп игра. Стоп игра болду. Так, жооп даяр болсо ким жооп берет? Кадыр мырза? Динара айым жооп берсин. Динара? Бул музыканттар болгон. Ушундай Титаник кыйрап атканда элдердин ушундай демин көтөрүш үчүн, ушундай паника калтырбаш үчүн акырына чейин ошол музыканттар чертип жылбай ошол жерде көз жумган. Жооп туура. Эгерде Динара сиз кокус эми актриса катары дейлик. Ошол учурга барып эле коюңуз. Ошондой музыканттар монтип кыягын ойноп атса, кеме чөгүп атса, сиз кандай чуркап баратып көрүп калдыңыз да музыкантты. Эй, жүр, жаның куткар дейсизби же ойноп тура бергиле дейт белеңиз? Кандай? Мен ойлойм, музыканттарга мындай көңүл да бурбасам керек эле. Өзүм жаным куткарып атып. Кайка түшүш керек, э? Өзүм местамга издеп атып эле, аларга да көңүл да бурбасам керек эле. Экинчи суроо. Мен түшүндүрөйүн дедим эле да, майли. Эмил мырза? Да, болду, мен уже кийинкиси Илхам кетип калды уже. Илхам каяка кетти? Сиз да Титаник кемесине түштүңүз беле? Ошондо, жок. Баштанышта мен болгон. Бул суроо биз клубтун атынан даярдадык. Биздин өзүнүн редакция даярдаган. Суроого көңүл буруңуздар. Майктын айтымында бул окуя комплекстерди кантип жеңүүгө болоорун көрсөтөт. Кайсы бир окуя да? Алгач башкы каарман өзүн сүйүүгө, андан кийин үй бүлөлүк бакытка, андан кийин падышалыкка татыктуу эмесмин деп эсептеген. Бул каарман сүйүүгө татыктуу эмесмин дейт, үй бүлөлүк бакытка, андан кийин падышалыкка да мен татыктуу эмесмин дейт. Урматтуу команда, сиздер бул каарман кайсыл мультфильмде ойногонун табыңыздар. 20 секунда кетти. Токо мультфильм жаш балдар чакырып алыпсыздар. Ал эми доктор Айболит эмес, а? Сүйүү бакыт падыша. Падышалыкка татыктуу эмесмин? Үй бүлөлүк бакытка, сүйүүгө. Неме эмеспи? Немеге айланып калат го? Бул жерде падышалыкка Арыстан айланып калат го? Чайниктер сүйүгө. Бул жерде неме красавица чудовище. Ошо эмеспи? жаш бала тууралуу айтып атат да. Кадыр мырза, жаш жетпейт. Караңыздар. Падышалыкка жаш жетпейт, сүйүүгө да жаш жетпейт. Майк деген бул ошол каарманды дубляж кылган адамдын аты Майк. Майк ошентип айтат экен да, ошондой элес калган экен Майктачы. Нурлан мырза жооп берет. Король Лев. Үчтөдү да. Биз бул мультфильм Король Лев деп ойлоп атабыз ошол вопрос. Король Лев. Падыша Арстан. Арстан падыша. Арстан падыша. Ошол главный герой да Симба. Сүйүүгө татыксыз болчу, үй бүлөлүк бакытка татыксыз болчу, андан кийин падышалыкка татыксыз болчу. Леон бирок падышалыкка татыктуулугун көрсөтөт акырында, сүйүүгө да татыктуулугун көрсөтөт. Бул Шрек болчу, урматтуу команда. Шрек мультфильми. Жестер Фионаны коройго тапшырып коет. Бар кете бер депчи. Үй бүлөлүк бакытты дагы баалай албаган. Падыша болсо да болот экран. Бирок падыша да болбой койду. Жок, мен жөнөкөй эле жүрө берем депчи. Бул Шрек болчу. Блиц раунд токтоду. Блиц раунд токтоп, кайрадан биз оюнга өтөбүз. Ал эми жалпы эсеп 2-1 болуп телекөрүүчүлөр тарапка упай кошулуп калды. Анткени супергиз ушундай болчу. Акыркы суроо ойнотулбай калды. 4-раундга старт беребиз. 4-раунд.
Бакыт Ташполотов Сузак районунан силерге каршы суроо берет. Урматтуу команда. Европа мамлекеттеринде кезиккен бул кесип ээлеринин бизде деле болсо керек бул кесип ээлери. Бул кесип ээлеринин 3 дене бөлүгүнө күч келген. Дене бөлүгүнүн 3 жерине күч келген. Биринчиси тизесине күч келет. Экинчиси омурткаларына күч келет. Үчүнчүсү бут алдына, таманына дейбизби же бутуна. Ушул 3 дене бөлүгүнө аябай күч келет экен ушул кесип ээлерине. Мен айтар элем, айыл жеринде бул кесипке муктаждык жок, шаар жерлеринде муктаждык бар. Кайсыл кесип ээлери булар? Минута кетти. Тизелеп иштебей. Жок, тике туруп иш кылгандар эмеспи? Көп турат экен, оор көтөрөт экен, бирок тизелеричи жүгүрүп келип стоп болгондо ошондо ооруйт да. Мисалы үчүн жөнүнө көтөрүп жүрсөң омуртка оорушу мүмкүн, бут ооруйт. Бирок жүгүрүп сырасы токтогондо тизе ооруйт да. Деп ойлоп атам. Жок, эмес, бул айылда ham бар да. Отуруп турганда дагы эме. Может, отуруп алып. Отуруп турганда дагы тизеге күч келет. Жок, отуруп алып тизе эмне кылат? Айылда кереги жок. Бул негизи портерлерге окшогон болуп атат да. Портер деп коет го адамдардын. Шофёрбу? Шофёр эмес. Таксист эмес. Жок, мына жерден чыгып кетели, мына айыл менен шаарды салыштырып эле таап алабыз азыр. Мына үч нерсени издесек бул полный кетип калат. Бизде азыраак кесип экен да, бар болушу мүмкүн дегенге караганда чет мамлекеттерде көрөт. Европага барган саат кимдерди көбүрөөк көргөнсүңөр? Баягы эмеспи, эшиктин оозунда хостес. Ал эмес, а? Ал көп тура берет да, көп турганда омуртка ооруйбу? Бирок айылда бул нерсеге эме кереги жок деп атат. Айылда гостиница жок да, шаарда Бар да. Жок, бул тизе омуртка еще Кадыр мырза, демек бул тизеси менен бир нерсени тиреп турушу мүмкүн эгер күч келсе. Омурткасы менен да тирейт. Жана буту менен да тиреши мүмкүн. Шофёр да, таксист. Мен ойлор элем, Кадыр мырза, бул иште сиз мен иштебейм десеңиз керек эле. Икрамдагы анткени анын оордугун назарга алышыңыз мүмкүн да. Мен иштебейм буда дешиңиз мүмкүн. Балким. Жок, сен жооп бере бересиң. Эмил мырза жооп берсин, Эмилдин вариантын угалы анан. Эмил Токтошев. Ошто бул кесип эми мында болуп атат да, Умар алып барчу. Бизде ошто гостиницалар көп эми. Ошондой болуп атат, ошого мен берип коюп атат. Бизде гостиница көп, бирок гостиницада оозунда туруп баягы шляпаны кийип алып туруп тозуп алган адам жок да, аз андай. Жок деле. Европада көп. Баягы бирөө келсе учурашып эшикти ачып берип, тизесине макул делик, анын бутуна күч келет делик. Тизесине кандай күч келет ошол тосуп алган адам? Эшикти кармап турат да күч келгенде. Тизеси мененби? Мен мындан башка алгылыктуу бир вариант жок окшойт командада. Жок. Мен аны кабыл алдым. Демек, мейманкананын алдында мейманды тосуп алуучу кызматкер деп эсептейт экен Эмил мырза. Илгиз мырза, сизде кандайдыр вариант барбы? Урматтуу алып барчы, бул сурооду айтып жатканыңызда айыл менен шаарды салыштырдыңыз, анан бул кесипте көп эле адам иштей бербесе керек. Бул бир илмек, үчүнчү илмек Кыргызстанда анчейин өнүкпөгөндүгү, көбүнчө Европа мамлекеттери дедик. Анан көбүнчө тирөөнү эске алганда, балким соңку учурларда менде бир вариант келип атат. Бул мор тазалоочулар болушу мүмкүн. Себеби бизде ал кесипке муктаждык анчейин жок. Айылда деле өздөрү эле тазалап алат, ал эми шаарда муктаждык бар. Мор тазалаган адамдар. Мор тазалаган адамдар. Урматтуу команда, катышуучулар, мониторго көңүл буруңуздар. Булар мор тазалоочулар экен, урматтуу билермандар. Караңыздар, морду тазалаганда канчалык бутуна, тизесине күч келгендигин байкайбыз. Омурткасына, бурчтарды тазалап атканда. 5-чи раунд. 5-чи раунд. Мирлан Абдыразаков Бишкек шаарынан силерге каршы суроо берет. Эмил мырза, чыгармачылыкта кандай жаңылыктар? Чыгармачылыкта жакшы эле. Instagram катталуучулардын саны канчага барды? 1 миллион болуп калдык. 1 миллион болду. Өттү, э? Өттү, 1 миллиондон. 1 миллиондон өттү. Канча жылда 1 миллионго жеттиңиз? Ачканыңыз канча болду Instagram? Канча болду? 2013. Жок, 2014 аяк ачкам. 2014, а? Урматтуу билермандар, телекөрүүчү сизге суроо болсун, предмет катары жөнөтүп, сыр сандык аркылуу берип жиберген. Сыр сандык студияга. Эмил
мырза Нурлан Токтошев жана Эмил Токтошев эки Токтошевдун ортосуна келди. Бул сыр сандыктагы буюмду Европадагы зоопарктардын бириндеги маймылдар аябай көп уурдаган буюм экен. Муну байкаган зоопарк администрациясы маймылдар камалган клеткаларга эскертүү жарыясын жазып илип коюшат. Арызданат да келгендер. Бирок бул жарыяны илүү менен маселе чечилген эмес. Нурлан мырза жана маймылдар мурдагыдай эле бул буюмду уурдай беришкен. Зоопарк администрациясы ойлонуп көрүп бул жарыя маселесине кичинекей бир кемчилик кеткенин байкап калышат. Бул жарыяны даярдоодо жакын келбегиле ушул буюмдарды уурдап кетиши мүмкүн деген сөз болушу турган сөз. Эми сиздерге суроо. Маймылдар уурдай берген буюм болсо жана ал жарыяны илгенден кийин дагы маймылдар ошол буюмду уурдай берген болсо, сиздер сыр сандыкта ал кайсы уурдалган буюм болушу мүмкүн? Кетти минута. Потому что они туда едут. Фототь. Очки болушу мүмкүн. Мага берип көрсөңүз. Жарыяда өтөт го. Азыр убакыт үнөмдөп калсак болот да, убакыт өтө десеңиз. Очки алгандан кийин баягы элдер көрбөйт дагы эме кеткен деп атат. Жок, токтоп тургула. Очки или фотоаппарат да? Баягы жарыя Вакыт кегири десең. Жарыя илингенден кийин деле ошо маймыл ушул нерсени урдай берген, турабы? Ошо көрбөй албайт да. Очкисин баягы жарыяны Sen ekенсиң да, сен. Токтоп, меники очким урдап кетти дейли. Мынан окуй аласың. Мен дагы жаңы очки менен келип окуй берем да аны. Жок, Урдап кетти ага чейинсиң. урдап кеткенден Очки или баш кийим. очки же ачкыч болушу мүмкүн. Ачкыч вариант эмес баш кийим. ал ачкыч ачкандай. Потому что төгүл алып кое берет го. Очки экен да, кара очки табып Очки келгенде алып жакшы вариант. көзүнүн очкисын ала албайт да, ошондо урдап кете берет. Же очки же телефон. Же очки же телефон. Мен бирок слешерге уже дүнүп кетти. Тамак. Колунда тамак. Мен неме деп ойлодум, бантик окшо баягы кыздардын жаш. Башында баш кийим. Кадыр мырза, Же очки. минут аяктады. Ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу. Биз эми командабыздын кичинекейи Эркайымга кезек берели. Эркайым жооп берсин. Эркайым Вариант. убакытты токтотуп калалы деп бир-эки айткандай да болду. Бирок команда тактап алалы деди. Эркайым. Урматтуу алып баруучу, биздин оюбузча бул суроонун жообу очки. Макул, менин оюмча. Менин оюмча. Көз айнек. Көз айнек, ооба. Анткени ошол жарыяны илгенден кийин да эч кандай мындай эме болгон жок деп атпайбы? Жыйынтык болгон жок. Демек, көз айнек болушу мүмкүн. Эмне себептен көз айнекти ойлойсуз? Анткени ошол көз айнегин маймылдар алып кое турган болсо, тиги жарыяны окуй албайт да келгендер. Аны түшүнөсүң деп атат. Назарга кандай очкини тутуп атасыз, Кадыр мырза? Кара очкиби же көздүн баягы көрүүсүн? Зрениянын очкисын. Зрениянын очкиси. Азыр кара очки чыгып калса жеңилебизби? Мен ачып көрөйүнчү мынан сандыкта. Болсо мындай очки токтоп туруп мына. Кара дагы зрения дагы. Сизде экөө тең бар турбайбы? Атайын эки талып алдым маймалар. Азыр кара очкини тагылсаңыз, студия кадимкидей көрүнөрбү, Икрам мырза? Кадимкидей көрүнөт. Урматтуу алып баруучу, бир тамаша айтайынбы? Икрам зоопаркта иштейт. Ошол жакта жашайт. Бул очкилерди ошо Адамдардын очкилери. Анда Мен ойлойм, очкинин может солнцезащитный тагышат депчи. Балким солнцезащитный бир аз карыраак го, анан кийин надписти көрбөй эле кирип кете беришет депчи. Альбом очки болуп атпайбы? Анан башына мындай тагып алат да. Башына тагып алганда анан легко вырывать башынанчы. Түшүнүктүү. Мен жооп кабыл алдым. Эми биз сыр сандыкка назар салалы. Эмне бар сыр сандыктын ичинде? Бул көз айнек, урматтуу команда жооп туура. Анткени жарыяны аябай майда тамгалар менен жазып койгон үчүн зоопарк эс алуучулар жарыяны окуганы минтип жакын барганда очкини алып коебу же албай барабы, маймылдар ошол жерден кайра очкини оңой эле алып койгон да, Эмил мырза. Команданын жообу туура 3-2 эсеп. Икрам бекеринен 2 түрлүү очки алып жүрбөйт экен да анда. Өзүнүкүнө тийбейт. Сойгенде өткөзүн. Oyun ulantılат 6-cı raund. 6-cı raund.
командада шанс бар, оюнду жеңип алса болот. Ал үчүн көбүрөөк изденип, аябай көбүрөөк талкуу кылыш керек. Сабира Арынова балыкчы шаарынан силерге каршы суроо берет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн No Name командасы биздин студияда. Жакы сериялардын биринчи туру. Бизге суроо жөнөтүүнү уланта берсеңиздер болот. Инстаграмда барбыз, Фейсбукта барбыз, жана Ютубка комментарий калтырсаңыздар болот. Суроону окуйм. Эркайым минуттан үйнөмдө калсак болот эле деп отурат өкүнүп. Урматтуу билермандар. Орустарда Россияда бир Константин Задорожный деген мамлекеттик бир ишмер бар. Ошол Задорожныйдын айтымында бир спортчу түш көрөт экен. Түшүндө ал өзүнүн дайыма колдонуп жүргөн спорт буюмун кылыч катары пайдаланат экен түшүндө, Икрам мырза. Ар дайым колдонуп жүргөн спорт шайманы, буюму. Уйкудан турса, чочуп уйкудан турса, анын ошол нерсеси кадимкидей эле ордунда турган экен. Бул түшүм турбайбы дептир. Түшүндө кадимки кылыч катары пайдаланып атат ошол өзү спортто колдонуп жүргөн буюмду, Эмил мырза. Эми сиздерге суроо. Анын кайсы спорттук буюму тууралуу сөз болуп жатат? Түшүндө эмне кылыч кайланып кетти? Жана ал кайсы спорттук буюм? Минута кетти. Конькинин учуу может. Эмнеде фехтование эмеспи? Баягы эмеспи да? Да, может фехтование, да. Ойгонсо ал нерсе ордунда турат дейт. Турат да, илинип турат да, ал үйүнө алып кетет да. Апарып үйүндө бар да. Колуна кармай турган нерсе постоянно жанына турат турган нерсе эмеспи? Лавушка кылып айтабы бизди? Ооба да, бул жерде азыр өтө Мүмкүн. Лавушка кылып айласа? Россияда өнүккөн спортторду карайбыз. Хоккей, коньки. Хоккейде аликидай узун манек ура турган не деп коет эле ошону? Неме? Ошо кылычка окшош. Кармаса. Формасы. Хоккейди урасыңбы? клюшка деп эле? Жок, клюшка ал мындайы. Эмеси. Шайба. Анда Шайба. ошо клюшка болот, да? Ошосу. Дагы эмне бар Россияда? Спортто, футболдон наак. Жок, волейболдон күчтүү мисалычы. Сетке кылыч. Лыжа бар. Кышкы спорттор. Лыжанын аликидай бар, узун го кылычка окшош ал дагы. Бирок ал эко да? Эко да? ошондой бирөө болуш керек экен да, ошоштуруш үчүн. Же фехтование, же хоккей немеси бар. Хоккей менен мына келгенде эко вариант бар экен да. Жок, ал анчалык деле эме болгон. Монда эмес. Ошол түшүн эмнеге айтып берди дейм да. Ал негизи кылычты кылыч эмеспи? Кылычты кылыч эмеспи? Фехтованияныкы. Кадыр мырза, караңыздар, суроодо айтылып атат. Ойгонуп кетсе, ошол спорттук буюм кадимкидей эле ордунда туруптур. Спортчу ойгонуп кетсе, үйүндө туруп атат. Үйүндө турат. Негизи спорттук буюмдар ошол комплекстин өзүндө болот. Бунун үйүндө турат ошол буюмчу. Демек бул аны такай өзү менен алып жүрөт да. Туура эле айттым, өзүнүн жанында жүрөт да. Значит, өзүнүн жанында жүрсө, алик чоң нерсени көтөрүп жүрбөсө керек. Эч ким өзүнүкү жакын болбой атат, ошого ойлонуп атабыз, урматтуу алып баруучу. Мен жооп бере берем. Эмил мырза. Мен ошо эмне үчүн билбейм, бирок ушундай неме келип атат мага. Хоккейдин кружкасы эле деп ойлоп атам мен. Кружка дейм. Хоккейдин кружкасы. Түшүнүктүү, жооп кабыл алынат. Бул буюмду биз дагы колдонуп көргөнбүз. Сиз дагы Кадыр мырза колдонгонсуз. Эмил билем, Эмил кармаган ошол буюмду. Эмил. Бабочка. Бычак. Эмил Токтошев бул буюмду кармаган. Кий эмеспи? Кадыр мырза, сиз да кармагансыз. Бул бильярд кийи, урматтуу билермандар. Мен айттым го, кий. Бильярд кийи, анткени үйүндө тургандыгы ушул суроого жоопко илмек болчу да. Анткени билесиздер, классиктер ар дайым кийди жанын алып жүрөт да, көчөгө таштабайт. Россия деп баштадыңыз. Дүйнөлүк спорт деп испи. Жок, бирок жакында ачтык. Бита, аликидай. Эсеп 4-2. Эсеп 4-2. Чамдаңыздар, 7-чи раунд. 7-чи раунд. Жетинчи раунд. No-Name'де шанс бар. Мирлан Жокоев Токмок шаарынан силерге каршы суроо берет. Динара, канча кинофильмге тартылдыңыз? Жалпы 9 же 8, 9 болду окшойт. No-Name'де канча жылдан бери мындай? Канча жылдан баштап ойнап баштагансыз No-Name'де? 2013-төн бери. 2013.
Суроо. Урматтуу команда. Адал принциптери менен бир иштеген ресторандын бир кардары, ар дайымкы кардары бар экен. Айталык, Икрам же болбосо Кадыр же Эмил же Нурлан. Тамак ашка төлөнүп, андан артып калган акчаны кайрымдуулук үчүн кутучага салайын деп жатып, ушул нерсени көрүп аябай таң калды Эмил мырза. Адал ресторандын кардары. Тамак ашка төлөнгөн акчадан артып калган акчаны кайрымдуулук кутучалар бар го. Ошол жерге салайын деп жатып, ушул нерсени көрүп аябай таң калды. Урматтуу билермандар, ал эмнени байкап калды ал адал ресторанда? Кетти минута. Жарыяны байкаш мүмкүнбү? Эмне деген жарыя? Кутучанын ордуна что-то бирдемке бар да. Балким ошол ресторан өзү дагы береттир тамакты. Может түшкөн эмеден ушунча пайызы бияка жумшалат деп өзү эме кылаттыр. Анда жарыяда бир нерсени байкап калды. Жарыяда баягы кутучадылар жок, ошонун ордуна деп атат да. Не болушу мүмкүн? Жок, бул жерде адал дегенде караганда ал жерде возможно спиртной да, спиртной идишине салып атышты алар, чогултупчу, анан ошодон түшкөн бул ичилген анан ушуну коюп койдубу депчи. Типа ошол. Кутуча өзү мисалы үчүн пивонуку же арактыкы. Адал ресторанда таң калып аткан болсо, значит арамыраак бир нерсе көрүп калды да. Эми бул азыр арам дегенде биз кальян, арак эсептейбиз, может быть, кутуча чочконун формасында. Болушу мүмкүн. Капилка чочко балкимди. Ты умница. Я еще не уверена. Так, сразу жооп берет деп койду. Алып барчу. Убакыт бүттү, Кадыр мырза. Динара айым жооп берет. Динара Багышбаева. Мен ойлойм. Тура эмеспи, бирок адал ресторан болуп аткандан кийин кутучанын формасы, ошо сала турган кутуча, балким чочконун копилкасы, чочконун формасында. Чочко да эми? Чочко ресторанда бул вообще негизи мусулманчылыкта арам деп эсептелинет да. Балким ошол копилка чочконук болгонуна таң калтыргандыр. Жооп кабыл алынат. Демек, акча салуучу кутуча чочконун формасында болгондугу үчүн ал таң калып калды деди. Чындыгында эле ал чочконун формасындагы кутуча болчу. Жооп туура. Üç 4 esep. Oyun ulantılат. 8-ci rauнд. 8-ci rauнд. Икрам мырза азыр айткандай, адал ресторанда ал демек алага туура эмес келген көрүнүштү байкап калышы мүмкүн. Акча салайын деп жатты эле. Акча салгыч чочконун формасында экенин көрүп таң калды. Ай, бул өзү адал болуп жатса, жок дегенде башка бир нерсенин кутучасы болсо жакшы болмок депчи. Канатбек Жолдошбаев Аксы районунан сиздерге каршы суроо берет. Фото суроо. Кыргыз үйгө келебиз. Өзүбүздүн кыргыз үйгө. Мен жалпы көрүнүшүн көрсөтөм. Биринчи ушул кыргыз үйдүн ички көрүнүшү, жалпы көрүнүшү. Кыргыз үй билесиздер, оң жак, сол жак болуп, оң тарабы аялдар тарап деп айтылат, сол тарабы эркектер тарабы деп айтылат. Сиздерге ошол киргендеги көрүнүш көрүнүп турат азыр. Маселе ошол төргө жакыныраак сол жактагы мына бул буюм тууралуу болмокчу, урматтуу команда. Бул эркектер тарабында турат. Кыргыз боз үйүнүн ички жасалгасында бир топ кызыктуу көрүнүштөр бар. Албетте ыңгайлуулук биринчи кезекте. Бул үйдүн сол тарабы эркектер тарабы деп айтылат. Курал жарак, ат жабдыктары жана эркектердин кийими турат. Сиздер көрүп турган ушул туш кийиз сымал асты жагы бир аз бош ташталып, анан кереге тарапка байланган, асты жагында бир аз бош турат. Мына ушул көрүнүштө эле кыргыз үйдүн ичиндеги. Эми сиздерге суроо. Бул эмне максатты аткарат? Кетти минута. Неме эмеспи? Раздевалка эмеспи? Раздевалка эмеспи? Жок, раздевалка эмес, бул кичинекей эле экен. 1 метр квадраттын тегереги. Болжол менен. Раздевалка болуп калышы мүмкүн. Раздевалка болуп калат да, наракта. Жок, түшпөй турганда суроо берип атасызбы эле, түшсөм болобу? Жок, түшпөйт бул, түшпөйт. Түшпөйт. Ошону айтып койсоңуз. Бул бирдемкени бекитип турат, артында бир
жаш балдар тийип койбосун деп курал жаракты бийик экен. Кана патриоттор жерге калпакты коюп койбойбу бийик? Эгер бийигирээкте илинип турган болсо, жаш балдар жетпесин. Курал жарак Бул эркектер тарапта болгондо аялдар өзү тарапта баягы ашканага она окшогон ал өзү тарапта, эркек тарапта балким оружие бардыр. Жок, ошону айтып атам. Жатарда неме волк-солк чыкса, ошол жерден эле алып эле. Боз үйдө сөзсүз түрдө болот, бирок аны сандыкка салат же бийик эйлет да, жаш балдардан эме болуш үчүн. Жабып коюп туруп. Жок, аял кишини башка эч кимге көрсөтпөй бекитип кое турган нерсеси бар го. Ушул эркектин кандай нерселери бар ушул жака коюп койсо болот. Амантип жатканда күн тийбесин деген, неме күн чагып тийбесин деген. Сыртка чыгып келесиңби жома? Жок, бул жерде азыр Икрам сеники жакындашып атат, чтобы мындай кууланы белги болуш үчүн. Аны артына бир нерсе коюн десе эле жолу илип коюптур да түшүп кетет да туурабы? Коюн десе башка жерге коюлуш керек да, Куран китеп коюлуш керек. Куран китеп, жай намаз коюлушу мүмкүн ошол жергечи мисалы, башка каяка коюшу мүмкүн. Аял кишилер Куран китеп окубайбы эмне? Жок, окуйт, ошол жака окуй берет да. Эми мындай аял киши жака деле койсо болот эле, эми эркек жака коюп тур да. Көчөгө башка жака Полный вариант бир кылып айтып коелу, Икрам. Урматтуу алып баруучу, угуп атам. бул сурооңузга Икрам мырза өзүн өзү сынап көрөт. Икрам мырза жооп берет. Икрам мырза. Эки вариантты жакындаштырып айта бер. Бириктирип. Кайсы эки варианты? Бизде эме кеңешип кесилген бармак оорубайт дейт деп эле дерсек. Кыбла тарап жана анын артында ошо жай намаз, китептер турган деп ойлойбуз. Мунун артында китеп жана жай намаз коюлат. Негизинен кыбла тарапты көрсөтүп турган нерсе да. Негизги басым ошого коесуз. Ооба. Жооп кабыл алынат. Эми бул көчмөндөр цивилизациясына байланыштуу нерсе. Семете мырза, сизде пикир барбы? Мен алгылыктуу ой чыгара албадым, урматтуу алып баруучу. Ар тарапты ойлонуп көрдүк. Балким командада эле айтып атты, курал жарак койгонбу, эми куралдандай өйдө койбосо керек. Калич айым, сизде кандай пикир бар? Мен боз үйдө эме чоңойгон эле кызмын. Биз муну эме эркектер жака илингенин мен жакшы азыр билбейт экен. Бизде экөө бар эле, эки жагында илинип турушу эле боз үйдүн. Ана буга биз жөн эле буюм теримдерди эле коет элек, кийимдерди көбүнчө. Мындай эчтен келип эле ошонун үстүнө коюп коет элек да. Кандай кийим? Мына мисалы үчүн баш кийим, мисалы эмеде боз үйдө эме жана керегенин башына баш кийимди тебетейди, илинбейт да, мындай кылып илинбейт. Жүктүн үстүнө койсоң түшүп кетет, аны биз тайтам тебетейин ошол жака коюп коет элек. Тайнем тебетейди, тебеленбесин, ал тибегиле деп ошол жака коюп койчу эле. Көбүнчө үйдүн ичинде баягы ичинде тебетейдин ичинде такыясы топусу болчу эле, ошо менен отурганда тебетейди ошол жака коюп коет элек. Анан мына атайын бир максатта пайдаланганы мен чын билбейт экенмин, анда кичинекей элем. Түшүнүктүү. Эми туура жооп, урматтуу команда. Сиздерге далил катары ушул боз үй жөнүндө репортаждын ушул жеринен сиздерге үзүндү беремин. Бул жерге эмне коет экен? Бул жерге баш кийимдерди коюучу жер, урматтуу команда. Мынакей тебетей, малакай, такыя, мына ушундай баш кийимди коюучу атайын ыңгайлашкан жер болуп эсептелет экен. Калич айымдын эс тутуму туура эле экен. Баш кийим сакталуучу жер, урматтуу команда. Эсеп 5-3, 9-чу раунд. Эми чамдаңыздар, Кадыр мырза. Абал бир аз кооптуураак. Абал чамдаңыздар, аракет кылыңыздар. Азамат Бегматов Ош шаарынан сиздерге каршы суроо берет. Фото суроо. Самаркандка ким барган? Икрам баргансызбы? Ким барган Самаркандка? Эч ким бар элекпи? Бар элек. Анда суроону угабыз. Өзбекстандын эң туристтерди тарткан бир топ эле шаарлар бар. Анын ичинен Самарканд өзүнүн тарыхый өзгөчөлүктөрү менен белгилүү. Самаркандда зыярат кылуучу жерлердин ичинен эң кызыктуу жайы мына ушул жер. Бул мавзолей деп айтылат тагыраагы. Бул ыйык Даниил же Данияр Хаджанын сөөгү жайгашкан мавзолей Самарканддагы. Бул жер Өзбекстанда эң белгилүү жер болуп, 3 диндик конфессиянын журулушкан жери деп дагы айтылып келет. Анткени Даниил кадимки Сулайман пайгамбардын тукумунан деп эсептелинет. Сиздер азыр ошол Даниил Хаджанын табыты жаткан жерди көрүп турасыздар. Бул табыттын өзгөчөлүгү адаттан тыш узундугунда. Караңыздар, табыт
2 метрдин тегерегинде эле болот өзүчү. Бул табыттын узундугу 20 метр. Урматтуу команда, 20 метр узундукта. Ушул узундук тууралуу калк арасында эки уламыш бар, Икра мырза. Эки уламыш бар. Биринчиси, жыл өткөн сайын сөөктүн калдыктары узарып барат экен. Бул уламыш, ушундай легенда. Ал эми экинчи легенда, эгерде сырттан душмандар келип калса, ушундай деген легенда экен. Эми сиздер ошонун улантысын таап бериңиздер. Эмне үчүн 20 метр узундукта бул табыт жатат? Экинчи легенда эмне деп айтылышы мүмкүн? Минута кетти. Сырттан душмандар келип мынанын немесине сөөгүн алып кетебиз десе, кайыр 20 метр, кайырды казыбыз, казыгычы ушу биздикилер келип калат деген маани болуш керек. Бул жерде душмандар келип калса, сөөгө келеби ошондо? Ооба, мына неме адам да, белгилүү адам да. Балким неме ошо таппай балким. Неме болуш да мүмкүн да. Душмандар келип калса, бир аликиде окоп да кылып колдонуш мүмкүн. Ошого 20 метр казып койгон узун кылып. Биринчи вариантыбыз жакшыраак экен. Икрам, эстеп атасыңбы? Так, эмне себептен 20 метр? 2 метр болсо 10 эсе көп экен да, бул жерде. Душмандар келсе деп атат да. Душмандар келип, эгер мынаны сөөгүн алам деп издеп калат, каягында экен, 20 метр казый берет, убакыт кетет, кармалып калат. Бир варианты ошо, экинчи варианты душмандар келсе, даяр казылганга түшүп туруп окоп кылып атышат. Башка кандай варианты бар? Сагыз көмөгү. Может, бекингени? Ошо окоп да эми бекинген, башка окоп. Же чоңдугунан Кадыр мырза, команданын башка мүчөлөрүнөн эч кандай, то есть жакыныраак жооп болбоду, ошондуктан акыркы суроону дагы жеңилсе жаман болот ага. Икрам мырза жооп берет. Икрам мырза. Менде эки вариант бар, туурасын тандап алыңчы. Сизге 1 мүнөттө убакыт койсом. Эми бул жооп эмес, просто илгери адамдар узун болгон. Мисалы үчүн биз да тарыхта окусак, Адам алейхисаламдар 40 метрдей ушундай болгон бойлору. Эми Сулайман алейхисалам мезгилиндеги адам болсо, бул адам жок, Сулайман алейхисалам тукуму деп айтылат экен. Тукуму. Бул кийинки бер жактагы адам, бирок белгилүү адам. Значит, анда бунун боюна тиешеси жок. Душмандар келип калса деген жерде душмандар эмнеге келиши мүмкүн? Ушу адамдын мындай популярдуу болгон үчүн ушу адамдын сөөгүн казыганы келиши мүмкүн да, туурабы? Значит, кайерден казышты билбей, атайын узун кылынган, ушу казыгыча өзүбүзгүлөр келип калат деп, өзү 2 метр болсо 20 метр узун кылган сөөк точно кайерде экендигин билдирбеш үчүн. Жооп кабыл алынат. Бекиниш үчүн да болуп калышы мүмкүн. Ошондой айтып койгон. Талашка болбой болот экен. Эбилер спорный кылып мынаны жеңишибиз керек. Мен туура жоопту айтам. Туура жооп. Даниил жобосо Данияр Ходжанын табытынын мындай узундукта болушу, муну айрым маалыматтарга Темирлан алып келген деп айтылат Самаркандка. Эгерде душман келип калса, бул эми чындыгында пайгамбардын тукуму да, мунун сөөгүн урдамакчы болуп калса, мунун чыныгы табыты, ошо 1 метр же 2 метр табыты, ушул 20 метр жердин кайсы жеринде экендигин билбей калат деген ойдо. Жооп туура. Жооп туура. Мына ошол максатта атайын узун кылышкан экен. Оюн кайра улана турган болду. Икрам мырза бир упа алып келди, 5-4. Дагы деле абал кооптуураак. 10-чу раунд. 10-чу раунд. Шанс бар, бирок команда аябай бачым ойнош керек. Алтыбай Кадырбаев Бишкек шаарынан силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, урматтуу команда. 1958, 1972, 1985, 2002, 2015 ушул жылдарда Кыргызстанда бир өзгөчөлүк болгон. Урматтуу команда. Керек болсо 2002 жылдагы өзгөчөлүктүн урматына Бишкектен батир да белек кылынган.
2002 жылдагы өзгөчөлүктүн урматына. Урматтуу билермандар, кандай өзгөчөлүктөр тууралуу сөз болуп жатат? Бул жылдар эмнени түшүндүрөт Кыргызстанда? Кетти минута. 2015 эсесек калгандары болот экен да, ал жакыныраак бизге 2015 экен. 2015 эмне болду? 7 жыл мурун эмне болду? Өтө катуу. Өтө катуу сел болсо полный айлыга берет да, бул бир эле батир берген. Значит, жер титирөө болгондо какой-то үйлөр жабыркаган и жительдерге. Алайда ушарда канча жыл болду? Жер титирөө болду го ошол жерде. Мен оюмча мындай болуп атат да, 2015 жылы 6 миллиончо адам төрөлбөдү беле? Төрөлдү эле. Жакшы деп. Жок, ал канча? Канча жыл билесиң? Канча жыл билесиң? 2015. 2015 жыл эмес. 2015 эмес болсо керек албастан. 6 миллиончо, андан 2002 эмне болушу мүмкүн мисалы? Багындай эме эмеспи? 3-4 ушулар эмес чындап. 3-4 туушту го аял. Жок, бул жердечи азырчы эң биринчи 58ден 72-ге чейинчи 14 жыл болду. Кадыр мырза, Кийин 13 жакын. Убакыт аяктады. Может ошолдур. Мен өзүм аракет кылып көрөйүнбү? Капитан. Ооба. Тутсаң дагы сен. Урматтуу алып баруучу, бул жерде эми команда менен бир аз талкуулаштык, бирок жакшы талкууга жетишпей калдык. Ошентсе дагы бул жылдар аралыгында Кыргызстанда калкыбыздын саны бир белгилүү бир санга жеткен үчүн, ошо белгилүү сандагы адам төрөлгөндүгү үчүн менимче ошол инсандарга батир берилсе керек деп ойлойбуз да. Кайсы белгилүү сан? Мисалы 2015 жылы 6 миллион болгон болсок, 2002 жылы может 5 миллион электр, 1985 жылы может 4 миллион миллиондогон миллионниктерге мындайча айтканда. Түшүнүктүү, жооп кабыл алынат. Бул жылдары ар миллионунчу кыргыз жаран төрөлүп, жана 3 бөлмөлүү батир берилген ошол ымыркайлардын ата-энесине. Жооптура 5-5. Чечүүчү раунд жеп айландыруунун кереги жок. Акыркы 11-чи суроону ойнойбуз. Актив дизайн. Биздин өнөктөшүнүн суроосу сиздерге Россиядагы белгилүү бир инсандын минип жүргөн авто унаасынын номери жөнүндөгү суроо. Белгилүү адам минип жүргөн унаанын номерин сиздерге көрсөтөм. Албетте биз бекитип койгонбуз. Бирок сандар турат, сериясы биз атайын бекитип койдук, Икрам мырза. Ал инсандан бул номерди өзүңүз атайын буйрутма берип жасаткансызбы деп сурашканда, жок. Муну мага ГАИ кызматкерлери өздөрү айтып, эми сиз ушундай серияны алып жүргөнүңүз жакшы деп алар белек кылып беришти дейт. Билесиздер, Россияда сериялар негизинен 3 инициалдан турат, 3 тамгадан. Сиздер бул унадагы бекитилген 3 тамганы тапсаңыздар, анда унаа ээсинин ким экенин дагы табасыздар. Урматтуу команда, номерде кайсы тамгалар жашырылган? Бул белгилүү инсандын унаасы. Минута кетти. Же мамлекеттин башчысын 3 тамгадан баягы немени атыгандай эле. Бекиткен нерселерин табышыңыз керек. Мафия киносу бар эле го, аты ким ошону? Аты чыгат экенсиз. Безруков Сергей. Сергей. Сер болсо бери ягына кошпой эле сыр. Россияда кайсы тамгалар колдонулат? Жок, азыр бул жерде ошол белгилүү деп атат да. Белгилүү. Мисалы болду да. Тамгаларда жазылган да ошол. Ооба, аты да атына жакын атпайбы? Мисалы мындай жазылганда, Гусейн Гасан ГГ кылып койгон го. Ошондой сыяктуу эле бул 3 тамга деп атат да ошол. Алдында 2 тамга, буягында 3 тамга, ошондой болуп атабыз. Жок, өзү 3 тамга бар. О жерде 1 тамга бар, мына жерде 2 тамга бар. Ошо. Анда 3 эле. Жок, актер деп атпайбы? Актер деген жок, белгилүү адам. Белгилүү адам деп атат. Белгилүү адам болсо бул ким? Гайлер тосуп деди. Гайлер өздөрү белек кылган деди. Малилер өздөрү советтер деп айтылат да. Жок, номерди Атайын алынган дегенде ушундай алынып калды деди го. Өзү белек кылды деди. Значит, бир жерде иштейт да болот да. Кадыр мырза, Эмили мырза, сизге ушул номерге байланыштуу бир суроо пайда болуп калды. Сиз 2002 Йома, Жок, меники 02 202 Йома. 02 202 Йома. Сиз буйрутма менен алгансыз, Мен деле гайлер айткан. Жок, чын нерсе эмес жок. Йома деген алып алсаң 3 тамга жакында чыгат. Адан ээге келгичек көп бар го десем, жакында чыгат деп бул гайлерлер сөздөр сунуштаган. Жакшы экен. Демек бул
адамга дагы гаи кызматкерлери өздөрү сунуштаган экен. Сиз ушуну эле алып алсаңыз сизге аябай төп келет депчи. Демек ал инсандын ушул тамгага аябай тыгыз бир байланыштыгы бар. Шоу бизнестеги адам. Ана. 001. Бул 3 тамга. Кадыр мырза, айтыңыз. Болду, мен өзүм жооп берем. Биздин чөйрөдөн болушу мүмкүн. Бул жерде 001 Александр Масляковдун машинасы КВН болушу мүмкүн. КВН. Да. Эң акыркы секундаларда бул пикир сизге кантип келип калды? Эмеге ушул КВНщиктер келдик бүгүнкү оюнга. Анан биздин тармагыбызда мен суроо күткөнмүн негизичи. Суроо болбоду, анан айла жок, шоу бизнес Москва дегендиктен ушу Масляков оюма келди. Ушул номердин оригиналын азыр мен сиздерге көрсөтөм. Бул Александр Масляков, КВНдин негиздөөчүсү. КВН деген атайын серияны гаи кызматкерлери буга белек кылган. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу билермандар, бүгүнкү оюнда No Name командасы келип 6-5 эсебинде бир упай айырма менен жеңишке жетишти. Куттуктайбыз. Кадыр мырза, капитан катары экөөбүз сөз. Бүгүнкү оюн сизге кандай таасир калтырды? Жана сиздер бүгүнкү суроодон кайсы суроону мыкты деп эсептейсиздер? Урматтуу алып баруучу, биринчиден ушул команданын атынан чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз ушул оюнга бизди чакырганыңыздарга. Анан экинчиден колдон келишинче аракет кылдык. Бул утуш жалпы команданыкы, бул мээнет жалпы команданыкы. Суроо берген жалпы суроо узаткандарга, бизди көрүп аткан көрөрмандарга, ушул ЛТРдин жамаатына, ушул жерде турган, артыбызда турган, колдоп турган командага ыраазычылык билдиребиз. Бизге жакты, бат-бат чакырып туруңуз, буйруса келип турабыз. Рахмат. Суроону кайсы суроо болду? Сиздердин угуп көрөлү. Эми улуттук идеологияга басым жасап, боз үй тандап койгон да. Ошончо. Урматтуу алып баруучу, команда менен кеңешип ошол боз үй тууралуу бизге суроо узатканбыз, ошону тандадык. Боз үй тууралуу суроо, ошол жанагы баш кийим койгуч суроо. Демек, бүгүн команданын тандоосу боюнча мыкты суроо болуптур. Биз бардык телекөрүүчүлөрдү куттуктайбыз. Ушундай кызыктуу суроолорду жөнөтүп туруңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, чоң рахмат. Командага дагы рахмат. Эми биз оюндун соңунда биз ар дайым позиция менен жыйынтыктайбыз. Студияга Барбол шириндиктери. Барбол адал таттуу дайыма жаңы гана сиздерге торт, шириндиктер. Ал эми актив дизайндын кичинекей акчалар сыйлыгын биз анда Икрам мырзага ыйгарабыз. Икрам мырза, сизге чоң рахмат. Куттуктайбыз. Бүгүнкү оюн мына ушундай аяктады. No Name жеңишке жетишти. Кайрадан көрүшкөнчө, ассалому алейкум, аман болуңуздар. Чоң рахмат.